Кедей адамдын синдрому деген эмне? 12 белги. Мотивация берүүчү психологияда кедей адамдын синдрому деген түшүнүк бар. Ал адам көп убакыт бою же кээде өмүр бою жашаган жеке сапаттары менен ой жүгүртүүлөрү жана аракеттеринен куралган өзгөчөлүк болуп саналат. Аны кээде кедей адамдын психологиясы деп да атап коюшат. Бүгүн барометр KJ сизге бул тууралуу сунуштамакчы. Кедей адамдын башкы синдромдору төмөнкүлөр. Биринчиси, өзгөрүүдөн коркот. Мындай адам өзүнүн аракетсиздигин туруктуулук деп кабыл алат. Ыңгайлуулук зонасынан чыккандан такыр тартынат. Экинчи, баарын тагдырга шылтап коет. Баарын тагдырга шылтап, жакшы болбой калды деп койгонду жакшы көрөт. Үчүнчү, ашкере эле үнөмчүл боло берет. Үнөм жана сарамжалды баары эле пайдалуу деп эсептейт деңизчи. Бирок дал ушул жакырчылык синдрому менен жабыркап жаткан адам баарынан көп үнөмчүлдүккө жабышып алат. Ал 1-2 сомду арзандатып түшүрүш үчүн же арзан буюм сатып алыш үчүн көп убактысын жана күчүн коротот. Төртүнчү, майда чүйдө керексиз нерселерди жыйнай берет. Мындай адам пайдасыз нерселерди эле сатып алып үйүп, жыйганды жакшы көрүшөт. Бешинчи, өзүнө ишенбейт. Өзүнө ишеним боюнча олуттуу маселелери бар кедей адамдын синдромун алып жүргөндөр жан дүйнөсүнүн тереңинде жакшы бир нерсеге татыктуу эмесмин деп ойлошот. Алтынчы, башкаларга жоопкерчиликти жүктөп салат. Эч качан өзүнөн айып издебейт. Болгон бүткөн иштин баарына башкаларды күнөөлөп сала бергенди жактырат. Жетинчи, баалуулуктарга эмес, акчанын өзүнө карайт. Мындай адам акчанын өзүн ресурс же бир нерсе сатып ала турган инструмент катары эмес, баалуулук катары карайт. Сегизинчи, ойлонбогон иштерди көп жасайт. Көп учурда башламан эле пландабаган, ойлонбогон иштерди жасай берет. Эмоция менен барып насыя алат же тапкан акчасын чачып салат. Жагдайды стратегиялык жактан баалаганды билбейт. 9. Актанганды жакшы көрөт. Жакырчылыктын белгиси менен ооруп жаткан адам өзүн оңдоонун ордуна актанганды же шултоо айтканды жакшы көрөт. 10. Ичи күйө берет. Жакыр адам дайыма башкаларга ичи күйүп, алардын жасаган иштерин баасы кылууга жан үрөп турат. 11. Башкаларга дайыма сын тага берет жана кеңеш бергенди жактырат. Көп убактысын башкаларды сынаганга коротот. Ага кошумча кандай иштеш керек, жашоону кандай кылып оңдош керек, баланы кантип тарбиялаш керек деген сыяктуу кеңештерди берүүдөн тажабайт. Анткени мындай учурда ал өзүн маанилүү адам катары сезет. 12. Дайыма наалып жана арызданып турат. Көпчүлүк учурда мындай адам баарын жаман болуп жатат деп арыздана берет жана шүгүр келтиргенди, ыраазылык бергенди билбейт.